Саламатсыңарбы, студенттер? Бүгүн биз адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы предметинен боор бези жана өт баштыкчасы боюнча лекциялык жаңы теманы өтмөкчүбүз. Бүгүн мен Сагынбаева Гүлзада Абазбековна ушул тема боюнча силерге сабакты баштайын. Биздин негизги сабагыбыздын планы боор бези жана өт баштыкчасынын жайланышы, боор безинин өт баштыкчасынын түзүлүшү, боор безинин иш аракеттери деген план, негизги планыбыз бар. Ушул бөлүмдөрдү карайбыз. Анда дегенде эле боор бул эмне? Боор латын тилинен хепар, фильтрлөөчү, тазалоочу деген түшүндүрөт. Адамдын жана жаныбарлардын тамак сиңирүү системасындагы зарыл болгон бардык заттарды иштеп чыгууда жана канды фильтрлөөдө негизги ролду аткарган так, чоң, ички жана так, анан ири без болуп эсептелет. Боор безинин жана өт баштыкчасынын түзүлүшүн көңүл бурсак, анда боор бези эмнелерден турат? Боор бези бул организмдеги чоң, мындайча айтканда, так, анан эң ири без болуп эсептелет, 1,5 килограммга чейин барат. Боор бези мынакей дененин диафрагмасынын бөлүгүндө жайланышат. Боор без эмнелерден турат? Эки беттен турат, диафрагмалык, висцералдык. Мына диафрагмалык бөлүгүндө байламталар бар, 5 байламта бар. Бул байламталар серповиттик, биринчиси бул бөлүгү. Андан кийин экинчиси веналык. Бул веналык, үчүнчү, төртүнчүсү оң жана сол үч бурчтуу байламта, а бешинчиси бош бөлүктө жайланышкан, бул тегерек байламта болуп эсептелет. Ушул тегерек байламта кенен жайланышкан. Ошондой эле дагы боор сырткы байламталары да бар. Бул өт баштыкчасы менен, ошондой эле 12 эли чеге менен дагы байланышы бар. Ошол боор эки үлүштөн турат. Оң жана сол үлүштөн. Оң үлүш чоңураак келет, сол үлүш кичинекей келет. Экөөнүн ортосундагы байланыш бул веналык байланыш болуп эсептелет. Сурповиттик жана веналык байланыш болот. Эгерде биз висцералдык бөлүгүн карасак, висцералдык бетиндеги бөлүгүн карап көрсөк, анда мында дагы кичинекей үлүштөр бар. Квадрат келген, анан куйруктуу үлүш болот. Ошондой эле эки өсүндүлөрү болот. Бул эгер биз ошо висцералдык бөлүгүнү жакшы карасак, ал өзү аш формасында болуп, негизинен 5 бөлүктөн турат. Ошол аш бөлүгү. Биринчиси бул төмөнкү вена, андан кийин өт баштыкчасы, андан кийин веналык байламта, андан кийин тегерек байламта, бешинчиси бул боордун дарбазачасы деп коет. Ошол боордун дарбазасыны бул жерден вена, артерия, нерв түйүндөрү өткөн, бул жерден кирген. Ошондой эле андан лимфа тамыры чыккан. Ошол боор дарбазасынан чыккан. Боор 8 үлүштөн турат, сегменттен турат. Ар бир сегментте ар бир бөлүмдүн борборлору жайланышкан. Алар негизинен кан айлануу системасынын сегменттери, венанын бөлүктөрү болуп эсептелет. Ошол висцералдык бөлүгүн карасак, ошол мен айткан 8 борбордон буларда бири-бири менен тыгыз байланышкан, анткени буларда фиброздук капсулалар бар. Ошондой эле чоң, кичине үлүштөрүнү бири-бири менен тыгыз байланышкан байламталары, капсулалар тыгыз байламтада жайланышкан. Эгер биз боорду туурасынан кесип карасак, анда
ар бир бөлүмү печеноштук же болбосо боордук балкадан турат. Анда гепатоцит клеткалары жайланышкан. Ар бир гепатоцит клеткаларынын айланасында боордун байламдуу жолдору өткөн, өт безинен жолдору өткөн, өттүн капсулаларын. Алар бири бири менен капиллярдык байламталар менен байланышкан. Ал капиллярдык байламталар артерия, кан тамыры экөө биригип, алар синусоидтик жол менен барып, чоң вена, башкача айтканда борбордук венага биригет. Борбордук вена барып туруп, төмөнкү венага барып байланышат. Ушундай боордун ичиндеги торчону байкасак болот. Ал ар бир веналык кан тамырлар артериялык кан тамыры менен биригип, өт жолу менен биригип триаданы пайда кылат. Эми бизге негизги керектүү болгон үлүштө жайланышкан өт баштыкчасы. Өт баштыкчасы моундай оң жана сол боор жолунан, андан ал эки оң сол жалпы боор жолуна биригет. Ал жерден ошол эле келаткан өт баштыкчасынын жолу кошулат. Алар баардыгы биригип туруп, өт баштыкчасынын жалпы жолуна биригип туруп, ошол 12 иличегиге кирердин алдында панкреатиттик жол дагы кошулат. Мына ушул жолдорду басып өтөт. Андан кийин 12 иличеги келип ачылат. Ал жерде сфинктер бар. Кайсыл азык без керек, гормон керек болсо ошого карап туруп ачылат. Эми өт баштыкчасы бул алмурт сыяктуу формада болот. Ал өзү 3 бөлүктөн турат. Төмөнкү бөлүк дене бөлүгү, анан моюн бөлүгү болот. Ошондой эле өт баштыкчасынын жолу бар. Бул жерде көбүнчө эгерде толгонуна карап туруп, булар экстраперитоналдык жана эндоперитоналдык болуп жайланышат. Биз андан кийинки слайдыбызга өтсөк, бул слайдыбызда биз андан кийинки слайдка көңүл бурайлы. Эми биз жалпы жыйынтыктоого келдик. Бул эмнелерден жыйынтыктайбыз? Демек, боор тамак сиңирүү системасына катышат. Тамак сиңирүү системасына катышат дегенин себеби, боордун ошол ар бир веналык бөлүктөн жана ар бир байламталарынан, бири-бири менен байламталарынан өт суюктугу иштелип чыгат. Алар ошо боордогу бөлүнүп чыккан, боор депонерленген орган болуп эсептелет дагы. Топтолуп турган кандардан жана алардын суюктуктарынын бөлүнүшүнөн боор байламталары келип, өт баштыкчасына куюлуп, өт баштыкчасынан суюктук ошол тамак ажыратууга, тамак сиңирүүгө 12 иличеге келип кошулуп, тамакты ажыратууга катышат. Көбүнчө буларда белоктор, майлар ажыратылат жана ошондой эле көптөгөн минералдык заттар ажыратылат. Боор өт суюктугун иштеп чыгат. Боор депо орган болуп эсептелет. Анткени кан ушул жерде боордо эң көп курамдагы кан боордо топтолот. Ошондой эле айрыкча эмбрионалдык өсүү мезгилинде боор кан айлануу процессине катышат. Бул жерде боордун дагы бир өзгөчө касиети, ар түрдүү бактериялар, ар түрдүү уулуу заттар, өлгөн клеткалар келип боорго кошулуп, ушул боорду зыянсыздандырылып, тазалап чыгаруучу орган болуп эсептелет. Урматтуу студенттер, биз ошентип эң организмдеги так орган болгон ири без боор жөнүндө түшүнүк алдык. Анда биз силердин бүгүнкү алган ошо боор жөнүндө, боор өт баштыкчасы жөнүндө түшүнүүңөрдү текшерип, жыйынтыктап көрсөк, баалап көрсөк, анда баалуу этабына өтөлү. Анда силер кунт коюп угуп турсаңар, биз көбүнчө бүгүнкү баалоодо сүрөттөр менен көп иштейбиз. Силер сүрөттө көрүп тургандай, бул жерде так орган, боор жайланышкан, сүрөтү турат. Эми ушул боордун сүрөтүнө карап туруп, боордун канча үлүшү бар жана алар кандай аталат? Бул жерде варианттары турат.
A эки оң жана сол дейт, В эки жогору жана төмөн, В эки чоң жана кичине, Гсы бийик жана төмөн деп ар бири варианттары турат. Эми ушул жерде көңүл буруп карасаңыздар, туштарында цифралар турат. Бул цифралар эч кандай суроого эч кандай мааниси жок, бирок аягында бунун мен айткан түшүнүк боюнча бул цифраларды кошуп чыгасыңар. Азыр силер негизги туура жоопту издеп белгилегиле. Анда экинчи суроого өтөбүз. Номер, бул сүрөттү карасаңар, номерлер коюлган. Ошонун ичинен номер 5 деген бөлүгү эмне деп аталат? Бул жерик болуп, боордун төмөнкү мынол висцералдык бөлүгүнөн дагы көрүнүп турса болот. Бул 5 номердеги белги номер кайсыл бөлүктү көрсөтүп турат? А оң үлүш, Б сол үлүш, В өт баштыкчасы, Г вена кан тамыры дейт. Ошонун туура бөлүгүн, туура жообун белгилеп, вариантын белгилесеңер, анда биз андан кийинки суроого өтөбүз. Үчүнчү суроо. Номер 5 деген бул сүрөттү карасаңар, бул жерде 5 деген номер турат. Ушул 5 деген бул боордун висцералдык бөлүгү. Номер 5 деген номер 5 боордун кайсы бөлүгүндө турат, ал эмне деп аталат? Өт баштыкча дейт Асы, Бсы боор дарбазасы, Всы боор жолдору, Гсы боор үлүштөрү. Аябай кунт коюп сүрөттү карап, ушул эмнеге окшоп атат, кайсы бөлүгү деп ойлойсуңар. Ушуга көңүл буруп койгула. Биз андан кийинки суроого өтөбүз. Боор канча сегментке бөлүнөт? Асы 7, Бсы 9, В 6, Г 8. Туура жоопту белгилеп алсаңар, биз анда акыркы суроого өтөбүз. Боордун орточо салмагы канча килограмм? Орточо салмагы канча килограмм? А 1,5 килограмм, Б 1 килограмм 400 грамм, В 1 килограмм 300 грамм, Г 1 килограмм 100 грамм. Биз анда туура жоопту белгилеп алган болсоңор, анда эми силерге ушул туштагы цифралар коюлган жерде 5 эле суроо болду. Ошо 5 суроонун туура вариантынын тушундагы, туура белгилеген варианттын тушундагы цифраларды, могу цифраларды бардыгын кошуп чыккыла. Демек 5 цифраны кошушуңар керек, анткени бизде 5 суроо болгон. Эгерде цифраны белгилеген болсоңор, анда биз туура вариантка өтөлү. Эгерде ким ошол белгилеген туура жооптордун тушунда бардык цифралары 4 болуп, ал 4 цифраны кошкондо 20 балл алган болсо, бүгүнкү теманы туура түшүнүп, туура белгилегенге жетишти деп ойлойм. Урматтуу студенттер, бүгүн биздин ушул видео сабагыбызда Чусовдун кишинин физиологиясы, анан Гальпериндин физиология человека и животных деген адабияттары колдонулду. Көңүлү болгонуңарга рахмат. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.